Ушундай жолго качан эле түшүп калдыңыз? Мен вообщеден түшүнгөн жокмун байке. Качан айтып бериңиз сайтта. Бул запистер болчу. Менден байке запись болсо боло берсин, мага разница жок. 4000 сом бир саат. Саатына 4000 сом. Ооба. Бирөө жарым интернетке чыгып жан башын чайпаңдатса дароо лайк басып, дароо миллион просмотр кыласыз. Бирок бир бечара жардам бериңиз. Мен дагы жашаганды каалаймын десе, бул тилемчилер дагы чыкты деп видеодон чыгып кетесиз. Астагфируллах деңиз. Сиздин дагы башыңызга келип калбасын. Бул сөздү айтканымдын себеби кээ бирки адамдарга тиешеси бар. Бишкек шаарындагы Токмок шаарчасынын жашоочусу сколиоз оорусу менен жабыркаган Элхан инибиздин сбору толугу менен чогулуп бүттү. Жардам берген баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Элхан инибиз ушул жылдын май айында Кудай буйруса Турция өлкөсүнө операцияга кетет. Эми Нарын облусунун тургуну Малика аттуу кичинекей кызыбызга 20 000 доллар каражат операциясына жетпей турат. Келиңиздер, ушул кызыбыздын дагы жашап кетүүсү үчүн колдон келген жардамыңыздарды бериңиздер. Ушундай жардам бергенге шартым жок десеңиз, ушул видеого лайк басып, таркатып койсоңуз да чоң